Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерди тиш дарылоонун бардык кызматын көрсөткөн Мирдент стоматология борборуна чакырабыз. Сиздер үчүн арзан баада жана да канадисттер тарабынан төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Ар кандай татаалдыктагы тиштерди дарылоо, тиштерди калыбына келтирүү, ар кандай татаалдыкты алуу, тиш тазалоо, протетика, керамика, имплантация, ортодонтия, брекет системаларын колдонуу менен тиштеген жерди оңдоо, терапия, хирургия, ортопедия, циркония, эмакс, тегиздөөчү, линер, шпондор, тишти агартуу, акрил протези, жөнөкөй протез, икемдүү протез, нейлон протези, кысуучу протез жана стоматологиялык кызматтын башка түрлөрү, эң башкысы жалпыңыздарга тиш дарыгерлеринин кеңеши ар дайым акысыз. Байланыш номерибиз +7926 699 49 59 +7968 575 85 08. Биздин дарек метро Белорусская 1-чыгуу, улица Электрический переулок 3/10, строение 1. Орусияда кыргызстандыктар катышкан мушташ боюнча кылмыш иши козголгону кабарланды. Орусиянын Петропавловск-Камчатка аймагында кыргызстандык мигранттар мушташып 2 адам жаракат алганын Регион 41 телеканалы 24-июнда маалымдады. Телеканал YouTube'га жарыялаган тасмада бир катар кыргызстандыктар журтташтары отурган унааны таш менен койгулап жатканы тартылган. Телеканалдын комментарийине караганда, мушташты өтүп бара жаткан адам видеого тартып алып, соц тармактарга жарыялаган. Жергиликтүү полиция ээн баштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Аталган аймактагы кыргызстандыктардын мекендештер диаспорасынын төрайымы Нура Курманбекова жергиликтүү элден кечирим сураган постун Facebook'тагы баракчасына жайгаштырды. Соц тармактардагы маалыматтарга караганда, кыргызстандыктар кафеде отуруп, тил табыша албай уруша кетишкен. Бир тобу сырттан тааныштарын жардамга чакырышкан. Окуя тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги азырынча маалымат бере элек. Бир жыл мурун июнь айында Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандан барган мигранттар менен Тажикстандан барган мигранттардын ортосунда калайман мушташ болуп, 2 кыргыз жараны камакка алынган. Ага чейин Москвада бир нече ирен мигранттардын катышуусунда жапырт мушташ катталган. Расмий маалыматтар боюнча 2024 жылдын 1-кварталына карата Орусияда 410 миңден ашуун кыргызстандык мигрант болуп жүрөт. Булак Азаттык. Севастопольго жасалган чабуул. РФ Тышкы иштер министрлиги АКШ элчиси Лен Трейсини чакыртты. АКШнын Россиядагы элчиси Лен Трейси РФ Тышкы иштер министрлигине чакыртылып, дипломатиялык эскертүү берилди. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, бул кадам Вашингтон куралдандырган Киев режиминин Севастополдун жай тургундарына карата ракеталык соккурган кандуу кылмышына байланыштуу жасалган. Жолугушунун жүрүшүндө АКШ Россияга карата гибриддик согуш жүргүзүп, жаңжалдын тарапташы болуп калганы белгиленген. Ошондой эле Украин күчтөрүн заманбап курал менен камсыздап, бутага алууга көмөктөшүп, алар бул кылмыш үчүн Киев режими менен бирдей жоопкерчиликте экени айтылган. Элчиге Вашингтондун Россиянын аймагына соккурууга уруксат берип, Украинанын нацисттик бийлигин акыркы украиналыкка чейин согушууга шыкактоосу жазасыз калбай турганы айтылды. Жооп иретинде тийиштүү чаралар көрүлөт деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Эске салсак, Киевдин террордук чабуулу жекшемби күнү болгон. Украинанын куралдуу күчтөрүн чачырап жарылчу 5 атакмс ракетасы менен Севастопольго чабуул жасаганга аракет кылган. Россиялык тиешелүү күчтөр алардын 4-өнү атып түшүрүп, бирок бирөө абадан коргонуучу системасына кыйгап барып, шаардын үстүнөн жарылган. Терактыдан 4 киши көз жумган. Алардын 2 балдар экени айтылды. Ал эми 151 адам жаракат алып, 82си ооруканага жаткырылган. Крым Республикасы менен Севастопольдо бүгүн аза күтүү күнү. Коргоо министрлигинен Киевдин бул чабуулуна Кошмо Штаттар Украина бийлиги менен катар эле жоопкер экенин айтышты. Алар атакмс ракеталары боюнча ыкчам тактикалык тапшырманы америкалык адистер өздөрүнүн спутниктен жасалган чалгыны боюнча жасашарын белгилешкен. Булак Спутник эжи. Кыргызстанда катталган 2 компания эп санкциясына илинди. Европа биримдигинин Орусияга, Украинага кол салган үчүн салып жаткан санкцияларынын кезектеги 14 пакетине Кыргызстан да кирди. Бирикменин 24-июнда жарыяланган маалыматы Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушу. Евро биримдиктин санкцияларынын комплекстүү 14 пакети кыйгап өтүүчү жолдорду бөгөттөйт жана энергетикалык чараларды көрөт деп аталды.
Анда белгилегендей, бул жолку санкциялык тизмеге 61 адам же компания Орусиянын аскердик өнөр жай комплексине түздөн түз көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн деп киргизилди. Кеп үчүнчү өлкөлөрдөгү Кытай, Туркия, Казакстан, Кыргызстан жана Бириккен Араб Эмирликтериндеги компаниялар тууралуу да болууда деп айтылат маалыматта. Азаттыктын колуна тийген тизмеден дареги Кыргызстанда көрсөтүлгөн 2 ишкананы көрүүгө болот. Биринчиси Müller Markt жоопкерчилиги чектелген коому, экинчиси ProfLab жоопкерчилиги чектелген коому деп аталат. Müller Markt'ын расмий сайтында ал өзүн өндүрүштүк аутсорсинг тармагында ишенимдүү кызмат көрсөтүүчү катары көрсөтө алган ишкана экени, Кытай, Европа, Туркия, Индия жана АКШдан кызмат көрсөтүүчүлөрдү тез арада таап бере алары, деңиз, темир, аба, авто жол аркылуу жүк жеткирүү менен да алектенери жазылган. Ал эми ProfLab ишканасынын негизги ишмердүүлүгү адистештирилбеген дөң соода деп көрсөтүлгөн. Ал да Кыргызстанда чет өлкөлүк үлүшү бар компаниялар эң көп ачылган 2022 жылы катталган. Эки компания тең быйыл март айында АКШ Орусияга каршы жарыяланган экинчи даражадагы санкциялык тизмеге кирген. Анда санкция жарыяланган товарлардын Орусияга жеткирилишине Орусиянын аскердик өнөр жай тармагын колдоого көмөктөшкөн 300дөй адамдын жана ишкана мекеменин аты аталган. Müller Markt тууралуу маалымат алгач 2023 жылы июлда АКШнын каржы министрлиги Орусияга тыюу салынган технологиялар жөнөтүлүп жатканы үчүн санкция киргизилгени жарыяланганда айтылган. АКШнын быйыл 1-майда жарыяланган санкциялык тизмесинде ProfLab Орусияда жайгашкан компанияларга америкалык электрондук компоненттерди жөнөтүп жатканы белгиленген. Бул жолу Европа кеңеши жарыялаган санкциялар жалпысынан 116 адамга жана мекеме ишканага тийиштүү экени расмий тизме жакынкы арада жарыяланары маалымдалды. Негизги көңүл Орусиянын суюлтулган жаратылыш газын 3 өлкөлөргө европалык порттор аркылуу өтүшүн реэкспорттолушун чектөөгө бурулары белгиленди. Санкцияларды кыйгап өтүүгө жол бербөө үчүн кошумча чаралар көрүлмөй болууда. SWIFT системасынын Орусиядагы аналогуна чектөө киргизилет. Ишмердүүлүгү Европа биримдигинин аймагында жүрүүчү саясий партияларга, жалпыга маалымдоо каражаттарына жана бейөкмөт уюмдарга Орусиядан жана аны менен байланыштагы уюмдардан каражат алууга тыюу салынат. Булак Азаттык. Дагестандагы терактыда каза болгондордун саны 20га жетти. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министри Татьяна Белаева ведомствонун Telegram каналында билдирди. Анын айтымында 46 адам жабыркап, алардын 7 оор абалда. Беляеванын каза болгондор менен жабыркагандардын арасында жай тургундар да, укук коргоо органдарынын кызматкерлери да бар экени маалымдалды. Ооруканага түшкөндөргө керектүү медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Эскерте кетсек, 23 июнь күнү кечинде согушкерлер Дагестандын Дербент шаарындагы чиркөө менен синагоганы аткылап, диний жай өрттөнүп кеткен. Кийинчерээк чиркөөнүн кызматкери менен кароолчусу, синагоганын күзөтчүсү жана ошондой эле полициянын бир кызматкери көз жумган айтылган. Ошол эле маалда Махачкалада полициянын постуна, андан кийин Сергокала айылында полицияга кол салуу болгон. Каргаша боюнча теракт беренеси менен иш козголуп, республика аймагына контртеррордук операция режими киргизилген болчу. Аймактын башчысы Сергей Меликовдун айтымында учурда республикадагы абал бийлик менен укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө. 6 согушкер жок кылынып, ыкчам аскердик иш-чаралар токтотулду. Анткени менен издөө жана тергөө иштери уланып жатат. РИА Новости өзүнүн маалымат булактарына таянып, кылмышка тиешелүү делген Сергокала районунун башчысы Магомед Омаров кармалганын жазды. Булак Спутник эжи. Жогорку кеңеш мектепте уюлдук телефон колдонууга тыюу салган мыйзам комитетте колдоо тапты. Бүгүн 24 июндагы Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында жалпы билим берүүчү уюмда мобилдүү түзүлүштү пайдаланууну жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда каралып колдоо тапты. Жыйында депутат Нурланбек Азыгалиев мыйзам долбоору мобилдүү түзүлүштөрдүн тенденция, академиялык ишке жөнөмдүүлүктүн төмөндөшү жана кибербуллинг чөйрөсүндөгү тобокелдиктер сыяктуу кесепеттеринен балдарды жана өспүрүмдөрдү коргоо иретинде демилгеленип жаткандыгын билдирди. Окуу процессинде мобилдүү түзүлүштөрдү пайдаланууну жөнгө салуу жана этикалуу билим берүү чөйрөсүн түзүү,
санариптик сабаттуулук, маалыматтык технологияларды аң сезимдүүлүк менен пайдаланууну окутуу, жаңы көйгөйлөрдү жана технологияларды эске алуу менен коомду натыйжалуу өнүктүрүүгө жаш муунду даярдоо, мыйзам долбоорунда балдардын билимин жана алардын ден соолугун, социалдык жана психологиялык бакубаттуулугун коргоо милдеттенмелери турат деп билдирди эл өкүлү.